Өлкө башчысы Садыр Жапаровду Ашхабад шаарындагы эл аралык аэропорттон Түркменистандан энергетика министри Чармурат Пурчеков тосуп алды. Аэропортто эки мамлекеттин туулары илинип, килем төшөлүп жана ардактык кароол ротасы тизилген. Президент баштаган расмий делегацияда Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары, экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров, транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев бар. Өлкө башчысы расмий сапарды Түркменстандын туңгуч президенти Сапармурат Ниязовдун күмбөзүнө жана Түркмен башынын рухий мечитине зыярат кылуудан баштады. Мамлекет башчысы 10 миңдей адам бата турган өлкөдөгү эң чоң мечит Түркмен башынын рухий мечити менен дагы таанышты. Андан соң Жапаров ардактуу кароол ротасынын коштоосунда Түркменстандын эгемендүүлүк монументине гүл чамбар коюп, ардактуу меймандар аллеясына бак отургузду. Аллея Түркменстандын жүргүзгөн тынчтык, достук жана ынак коңшулук саясаттын символдоштурганын айтты. Тепличных комплексов, которые производят основы разные. Президенттин тарыхый тамырлаш өлкөгө болгон сапарында Ашхабад шаарында Кыргыз-Түркмен экономикалык форумунун ачылышы уюштурулду. Мамлекет делегациясы Түркмен өлкөсүнүн газ өндүрүү, муунайды кара иштетүү, текстиль, курулуш, айыл чарбасы, жер казынасын пайдалануу тармагынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Эң алгач Садыр Жапаров эки өлкө мамилесиндеги ынак коңшулук мүнөзүнө токтолду. Кыргызстандын Түркменстан менен стратегиялык өнөктөштүктү өндүрүүдө мурда келе жаткан иштерди үзгүлтүксүз улантууга умтулаарын белгилеп, инвестициялык долбоорлорду даярдоодо жана ишке ашыруу жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталган бир катар мыйзам долбоорлор иштелип жатканын билдирди. Вот мы сажаем. Там немецкий компания с кыргызскими, Мироплан, и есть Агрика немецкий. С двух компаний работаем, слава богу, очень хорошая работа. Потому что у вас очень погодные условия, высокогорные и водные ресурсы позволяют, как я очень хороший урожай получить и опыт. Мы с нашими партнерами в Германии, Берлине под руководством Трампа подписали контракт. Германия, Киргизия, Туркменистан. Спасибо. Спасибо вам. Двусторонние отношения Кыргызстана и Туркменистана носят стратегический и добрососедский характер. Тажрыйба алмашууга жана Түркменстандын муунай, химиялык, газ өнөр жайында, энергетика тармагында иш алып барган ишканаларын кыргыз рыногуна тартууга кызыктарбыз. Түркмен өнөр жайчыларын Кыргызстанда приоритеттүү деп саналган жеңил өнөр жай тармагында ишканаларды ачууга жана жергиликтүү ишкерлер менен тажрыйба алмашууга чакырам. Открывает большие возможности для дальнейшего поступательного развития и укрепления двустороннего сотрудничества. Кыргызстандын Европа биримдигине, АКШга товарлардын 6000ден ашык түрүн алымсыз киргизүүгө мүмкүндүк берүүчү ВЭС плюс статусун тааныштырды. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарына бай өлкө катары энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатында эбегейсиз потенциалга ээ экенин форумда маалымдап, бул тармакта кызматташтыктын келечеги ачык экенин белгиледи. Жапаров эки өлкөнүн товарларын дүйнөлүк рынокко экспорттоого көмөкчү боло турган биргелешкен Кыргыз-Түркмен логистикалык компанияларын түзүүнү сунушта киргизди. Также важно использовать имеющийся транспортно-транзитный потенциал наших стран, и в этом контексте видится перспективным. Өлкөлөрдүн транспорттук, транзиттик мүмкүнчүлүгүн пайдалануунун маанилүү жагдайы бар. Кыргыз жана Түркмен товарларын дүйнөлүк рынокко экспорттоого көмөкчү боло турган биргелешкен Кыргыз-Түркмен логистикалык компанияларын түзүү келечегин сунуштайм. Тажрыйба алмашалы, сиздердеги ири өндүрүш ишканаларды Кыргызстанда иштөөгө чакырам. Стабильное и устойчивое развитие своей страны призываю туркменские деловые круги рассматривать Кыргызскую республику Бүгүн таң эрте Түркмен лидери Курбанкулу Бердимухамедов Жапаровду коштогон кортежди Ашхабад шаарынын эгемендүүлүк аянтынан тосуп алды. Ардак кароолдун командиринин рапортунан кийин Кыргызстан менен Түркменстандын мамлекеттик гимндери жаңырып, эки өлкө президенти ротаны бойлой басып, өз өлкөлөрүнүн расмий делегация мүчөлөрү менен тааныштырды.
Андан соң Жапаров автоунаа менен Атчандар эскартуунун коштоосунда Огузхан сарайына багыт алды. Мамлекет башчылары сүрөткө түшкөндөн кийин тет-а-тет форматында сүйлөшүүгө киришкен. Жапаров Кыргызстан менен Түркмөнстандын стратегиялык өнөктөш жана боордош өлкөлөр экенин белгилеп, кызматташтык жана карым-катнаш тууралуу кеп кылды. Эки өлкө ортосунда соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыктын жаңы кадамдары ачылганын айтты. Эки өлкө лидерлери Кыргыз-Түркмөн эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин соода-экономикалык, отун-энергетикалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү өз ара кызматташууну талкуулады. Кыргыз-Түркмөн кызматташтыгы жигердүү өнүгүүдө. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок. Кыргызстанда Түркмөнстандын ийгиликтери менен жетишкендиктерине чын жүрөктөн кубанышат. Соңку жылдары эки өлкөнүн ортосундагы көп кылымдык тарыхка, жалпы када салттарга, тектеш тилге жана маданий руханий мурастарга негизделген достук жана бир туугандык мамилелер узак мөөнөттө стратегиялык кызматташтыктын жаңы деңгээлине көтөрүлдү. Саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү документтерди камтыган эки тараптуу келишимдик укуктук база ыраттуу өнүгүүдө. Эки мамлекет лидеринин жолугушуусунда актуалдуу эл аралык жана регионалдык маселелер каралды. Анын ичинде тынчтык, коопсуздук, жаңы чакырыктар менен коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара толук түшүнүшү бар жана позицияларда жакын экени белгиленди. Жапаров кызматташтыкты кеңейтүү эки өлкөнүн кызыкчылыктарына толук жооп бере тургандыгын ырастап, Курбангулы Бердимухамедовду Кыргызстанга расмий сапар менен келүүгө чакырды. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.